Алдыда 2020 мына парламенттик шайлоо келе атат. Бул абдан курч мүнөздө өтөт деп аналитиктер баа берип атат. Мен эми азыр айта албайм ал тууралуу. Эгерде Атамбаев сиз менен бир блокко биригели, бир партиянын алдында баралы десе, сунушун кабыл алууга даяр белеңиз? Билесизби, мага андай сунуш бериш үчүн адамдын жүрөгүндө бир тал жолборстун кылы болуш керек. Мага андай сунуш бериш үчүн. Экинчиден, сунуш берген учурда менден суроо пайда болот. Мына учакты мойнуңа аласыңбы? Батукаевди чыгарып жибергендердин ачык чыгарасыңбы? 3% добуш менен президенттик тактыны жеңип алган досуңдун туура эмес шайлоо өткөргөн мойнуңа аласыңбы? Биз кыргыздар ачкөздүк менен, тойбостук менен, арамзалык менен бүтүндөй биздин небере чеберелерибизди карызга батырып койгонубузду мойнуңа аласыңбы? Башка мамлекеттер башынан аягына чейин жап жаңы жылуулук борборун куруп койсо, биз ошол акчага 4 буу казанды алмаштырганыбызды мойнуңа аласыңбы? Кимде күнөөлүү башка маселе. Өкмөтүндөбү, министриндеби, жанындагы кеңешчисиндеби, шопурундабы, башкасындабы мага айырмасы жок. Бирок ушундай болгон деп моюнга аласыңбы? Эгер ушуну моюнга алам, мен жалпы улуттун алдынан, элдин алдынан, келечек тарыхтын алдынан, жараткандын алдынан кечирим сурайм десе, анда карап көрөбүз. Себеп дагы эле кыргыз улуу касиети бар, элибиз бар. Билесизби, адашкандын айыбы жок. Эгер айланып келип, ошону таанып, баягы күнөөсүн мойнуна алып, баш ийип келсе дейт. Кыргызда улуу бир касиет бар, билесизби? Ийилген башты кылыч чаппайт дейт. Бирок биз ошондой деп эле ийилген башты кылыч чаппайт эмес, керкейип жүргөн баштарды чаппай атат да. Ийилгендердин жыгыта чаап атат. Тескери болуп калды да. Бүгүн кыргыз философиясын тескери колдонгондор бар. Бүгүн кыргыз баягы жетекчилигинде китеп окубагандардын заманы келип калды. Мен өткөндө жаздым эле, дөдөйлөрдүн заманы деп. Окубайт, эч өмүрүндө окубайт. Эч бир жөнөкөй эле мындай сүйүктүү жазуучуңуз ким десе, баары айтып тешип да, Чыңгыз Айтматов деп коюшат. Чыңгыз Айтматовдун кайсы чыгармасын окудуң, сен чалкасынан кетет ошол жерден. Бир да аңгемесин окуган эмес. Мен кепилдик берем, окуган эмес. Себеп Айтматовдун бир аңгемесин окуган киши момундай болуп дөдүрөп сүйлөбөйт. Же болбосо жанакы эки сөздүн башын бириктеп албастан, ойду тооду ар жактан чалпып келип сүйлөбөйт. Анан ошол жанакы өзүнүн жогунду корлоруна айтырып коет да, Мадумаровдун тили буудай куурuyт. Кууруп көр, куура албайсың. Себеп сенин жүрөгүңдө бирдеме кайнаш керек тилге чыгыш үчүн. Же мээңде кайнаш керек, же көкүрөгүңдө кайнаш керек. А сен эч нерсеге жараксыз болгон, эч нерсени билбеген дөдөй болсоң, анда сенден эч качан эч нерсе чыкпайт. Кыргыздын керемет сөзү бар го, жанагы сөз билбеске жыйын болсо сөз тийбейт деген сыяктуу. А буларга суроо берсең качышат, байкайсыңарбы? Сиздер кээде чакырасыздар го, келип бересизби? Жок. Ошо журналисттерди көргөндө, микрофонду көргөндө, баягы жаныбарлар жолборсту көргөндө кандай үрксө, ошондой үркүшөт да, качышат. Булар тилин жутуп алган. Момою эле отуруп берсе, булардын жасаганы тек гана кара курсак үчүн. Булар келечек үчүн да иштебейт. Кара курсак.